اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان Данышман билүүчү Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммедке салам салаваттар болсун. Анын урпактарына, сахабаларына, кыяматка чейин эрчиген момун мусулмандарга Аллах Тааланын ырайымы жана саламы болсун. Сиздер менен кайрадан Кур'ан аяттар телекөрсөтүүсү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Өткөнкү көрсөтүүбүздө биз Такасур сүрөсүнүн 4-аятына токтолгонбуз. Бүгүн буюрсаны улантмакчыбыз. Бул сүрөдө негизинен мал дүйнөгө берилген адамдар тууралуу сөз болмокчу. Жана ошондой эле өздөрүнүн байлыктары менен бири-бирине мактанып, алаксып калган, Аллахты эстөөнү унуткан жана Аллах буйруган туура жолдо жүрбөгөн адамдар тууралуу сөз болмокчу. Ошондой эле кылмыш жасаган адамдардын барар жайы тозок экендиги белгиленет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жараткан Аллаху субхану ва таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, биз өткөнкү көрсөтүүдө ушул Такасур сүрөсүнү баштаганбыз. Мына ошол Такасур сүрөсүндө Аллахым ушул аяттын эң башында эле ошол өлүмүңөр келгенге чейин эле силер мал мүлкүңөр менен сыймыктанып мактанып жүрө бербегиле. Мына ошол сыймыктанып мактанууңар силерди Алла Тааланын буйруктарын аткарууга, пайгамбардын сүннөтүн аткарууга тоскоол болуп жатат. Мына ошондуктан ошол тоскоолдук бул кыяматта дагы өз зыянын берет. Мына ошондуктан мактанып сыймыктана бербестен Аллах субхану ва тааланы танып, мына ошо Алла Таалага ибадат кылгыла. Анткени өлүм бул чын экен. Ар бирибиз Куранда келгендей өлүм дамын татуучу экенбиз. Мына ошол өлүм келгенге чейин биз башка нерселер менен алектенбей, биз ошол Аллахка ибадат кылып, пайгамбар сүннөтүн кармап, көптөгөн жакшы амалдарды кылууга аракет кылышыбыз керек. Мына ошол аяттын уландысында «Калла лау та'ламуна илмал яқин». Чындыгында мына ошол өлүмдү жана өлүмдөн кийинки тирүүлүүнү силер чынында көрөсүңөр дейт. «Ла таравуннал жахим». Керек болсо кыяматта мушриктерге айтылып атат кээ бир тафсирлерде ошол тозокту көрөсүңөр. Чын акыйкат экенин мына ошондо билесиңер. «Сумма ла таравуннаха айнал яқин». Мына кыямат болгондон кийин ошол манабы азыркы бул дүйнөдө ар бир нерсени көрүп көзүңөр менен ишенгендей эле ла таравуннаха айнал яқин, мына ошол тозоктун чыныгы бар экенин, эсеп китептин бар экенин мушриктер анык көрүп билесиңер дейт. Ошол аяттын аягында айтып атат: «Сумма латус алунна яума изин анин наим». Чындыгында Аллаху субхана ва таала берген сый ниматтар жөнүндө силер эсеп китеп кыяматта бересиңер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде мындай дейт. Бул хадисти Аммар ибн Аби Аммар айтат: «Сами'ту Джабир ибн Абдилла». Джабир ибн Абдилла деген пайгамбардын сахабасы айтып атканын уктум дейт. «Атана наби саллаллаху алейхи ва саллам ва Абу Бакр ва Умар». Бул киши айтып атат, сахаба Абу Бакр, Умар пайгамбарыбыз болуп келишти дейт.
фаатамнахум ротабан. Ошол пайгамбарыбыз биздин үйгө келгенде ага биз хурма бердик дейт. Васакайнахум маан хурма суу бердик дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты: Хаза минан наим аллазина тусалуна анху. Мына ушул хурма, мына ушул суу Алла Таала силерге берген сыйы, нематы. Мына ушул жөнүндө гана, мына ушулар жөнүндө да кыяматта силер эсеп китеп бересиңер деди. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Инна аввала ма юсалу анху абду яумал кияма. Кыяматта Алла адам баласы эң биринчи сурак бере турган нерсе Алла Таала сый берген нерселеринен айтылат экен. Алам насахха лака жисмак, сенин ден соолугуңду жакшы кылып бербедикпи дейт экен. Ва турауи минал баил барид, сен чаңкаганда биз иче турган суу бербедикпи дейт экен. Адамдар сурала турган нерсе касратун таквихи, бир кесим нан денесин кармай турган. Же болбосо бир ичимдик суу чаңкаганын кетире турган. Же болбосо ауратын жаба турган кийим деп мына ошондой айтылып келет экен. Мына ошондуктан ар бир Алла Таала берген сый нематын кыяматта биз эсеп китебин берет экенбиз. Дагы мына ошондой бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде, бул хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Абу Бакр менен Умар отурат эле дейт. Абу Бакр менен Умар сүйлөшүп отурганда алардын жанына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип калды дейт. Ма ажрасакума хахуна, пайгамбарыбыз сурады: силер экөөңөр бул жерде эмне үчүн отурасыңар деди. Абу Бакр дагы Умар дагы айтты: эй пайгамбарыбыз, ач калдык деди. Ач калыктан мына ушул жерде отурабыз. Дегенде пайгамбарыбыз айтты: валлази баасани бил хак ма ахраджани гайраху. Алланын аты менен ант ичемин дейт пайгамбар дейт. Мени дагы ушул убакта көчөгө ач калык чыгарды дейт. Мен дагы ач калдым дейт пайгамбарыбыз. Үчөө басып келатып, ошол бир адамдын үйүнө келет, ансорлордон болгон. Үй ээси барбы деп сураса, аялы чыгат экен дагы. Баланчакына дегенде келинчеги жооп берет: ал суу алып келгени кетти эле деп жооп берет. Бир убакта ошол киши келип калат. Келип калгандан кийин кош келиңиздер деп пайгамбарыбызды, Абу Бакырды, Умарды үйүнө киргизет. Үйүнө киргизгенден кийин пайгамбарыбызга ал бир муздап берет. Бир нерсе муздайын дегенде пайгамбарыбыз айтат: ошол сүт бербей турганын музда дейт. Эгер сүт берген болсо аны муздаба дейт. Анткени анын үй бүлөсү ошол сүтүн сабып ичет. Ошол малын союп пайгамбарыбызды жана Абу Бакр, Умарларды коноктогондон кийин пайгамбарыбыз мына ушул сөзүн айтты: ла тусалунна ан хаза яумал кияма. Мына ушул наим жөнүндө, мына ушул Алла Тааланын сыйы, мына ушул Алла Тааланын берген белеги жөнүндө силер кыяматта сураласыңар дейт. Ахраджакум мин буютикум алжу, силерди чыныгында үйүңөрдөн ач калчылык чыгардыбы? Фалам таржу хатта асаптым, үйгө кайтканда ток кайттыңарбы? Бул өзү бир сый дейт пайгамбарыбыз. Бирок мына ушул сый жөнүндө кыяматта жооп бересиңер дейт. Мына ошондуктан кыяматта кайдан таптың, кайда бастың, кайда жумшадың, мына ошолордун бардыгы жөнүндө дагы эсеп китеп болот. Башка бир хадисте мындай деп келет: пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары менен отуруп дейт, арпадан, будайдан жасалган нан жешти дейт отуруп алып. Кийин эт келди дейт, эт жешти дейт. Кийин суундук келип суу ичишти дейт. Дагы пайгамбар айтты: хаза куллуху минан наим аллази тусалуна анху яумал кияма. Мына ушул дасторкондогу баардык нерсени көрсөтүп пайгамбар айтты: Алла Тааланын берген бул дүйнөдөгү нематы, сыйы, белеги, мына ушулар жөнүндө кыяматта сураласыңар деп пайгамбарыбыз айтты. Демек, Алла Таала бизге берген баардык нерсени, бул ден соолук болсун, ал байлык болсун, ал бийлик болсун, мансап болсун, ал бала чака болсун, баардыгын шариаттын жолу менен башкарып, мына ошол шарият көрсөткөндөй мамиле жасашыбыз керек болуп калат. Мына ошондуктан ар бир нерсеге биз эсеп китеп берет экенбиз. Анткени Алла Тааланын мына бизге берген нематтары биз эч бир анын акысын төлөп бере албайбыз. Бир окуяны айтайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга чыкты дагы. Сахабаларга чыгып мындай деди: азыр
Жибрил периште келип мага айтып кетти дейт. Мурдагы коомдордо, мурдагы замандарда бир киши 500 жыл жашаган экен. 500 жыл жашап, Алла Таалага иман, күч кубат берип, 500 жыл Алла Таалага ибадат кылып өткөн экен. Жашоосунун бардыгы ибадат менен өтүп, намаз менен өтүп, бир көз ирмем да Алла Таалага күнөө иш кылган эмес экен. Ал киши бир аралда жашайт экен. Айланасы туздуу суу, деңиз. Ошол аралда жашап, ал аралдан кичинекей бир булак чыгат экен, таптаза суу. Ошол булактан суу ичип, анан анар дарагы бар экен, күнүнө бирден анар мөмөлөйт экен. Ошол анарды жеп, сууду ичип, Алла Таалага ибадат кылат экен. Ал киши саждасында, намазда, Аллахым, мени саждада алгын деп да бата кылат экен. Алла Таала ал батасындагы кабыл кылып, мына ошол адамды саждада кабыл жанын алат экен. Кыяматта эсеп китеп болуп жатканда, мына ошол адамга эсеп китеп кезек келгенде, Алла Таала айтат экен, периштелерге буйрук берет экен, бул менин пендемди менин райымым менен, меримим менен, рахматым менен бейишке киргизгиле деп айтат экен. Мына ошол учурда жанагы киши ойлойт экен, мен 500 жыл ибадат кылсам, бир көз ирмем да күнөө кылбасам, Аллахым, мен өзүмдүн амалым менен, кылган ибадатым менен бейишке кирем деп айтат экен. Алла Таала экинчи жолу менин рахматым менен кирген десе да жок дейт экен. Үчүнчү жолу рахматым, меримим менен бейишке кирген десе да жок, мен өзүмдүн амалым менен кирем дегенде, Алла Таала периштелерге буйрук берет экен, эсеп китеп кылгыла деп. Аллаху субхана ва тааланын берген көз нематына бул адамдын 500 жылдык ибадаты жетпей калат экен. Бир гана Алла Тааланын берген көз нематына 500 жылдык ибадаты жетпей калды дейт. Бул көзгө окшогон кулак, мурун, дем алуу, ички мүчөлөрүбүз канчалаган Алла Тааланын бизге берген сыйы, нематы турат бизде. Ошондо Алла Таала айтат экен, менин пендем, сени жоктон бар кылган ким? Десе, Аллахым өзүңсүн дейт экен. Сага 500 жыл ибадат кылганга күч кубат берген, өмүр берген ким? Десе, Аллахым өзүңсүн дейт экен. Сен туздуу суудун ортосунда жашайсың, аралда, айланаң туздуу суу. Мына ошол жерден таптаза ичкенге боло турган таза сууду чыгарган ким дейт экен. Аллахым өзүңсүн деп жооп берет экен. Анар бир жылда бир жолу мөмөлөйт. Ал эми сага күнүнө бирден анарды мөмөлөтүп берген ким? Аллахым өзүңсүн. Демек, мына ушундай нематтардын бардыгын айтып, Аллахым акырында мен ушул пендемди рахматым, мерим менен деп бейишке киргизген деп, ошол адамдагы Алла Тааланын рахматы менен, Алланын мерими менен бейишке кирет экен. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууган, Алла Тааланын бизге берген ырыскы, нематы, сыйы өтө көп. Мына ошолордун бардыгын биз жакшы билип, ошолордун шүкүрүнү биз беришибиз керек. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ла ин шакартум ла азиданнакум." Шүкүр кылсаңар мен көп берем. Бергениме дагы береке берем. "Ва ла ин кафартум", эгер силер капырлык кылсаңар, анда менин азабым катуу деп Алла Таала өз Куран Каримде айтат. Аллах субхана ва таала барыбызды бул дүйнөдө жакшы иш кылып, өзүнө ишенип, пайгамбарга ишенип, Алла Таала буйрган иштерди аткарып, тыйган нерселерден тыйылып, пайгамбарыбыздын жолу менен жашаганда Аллахым барыбызга насип кылган болсун. Аллахым биздин бардык кылган ибадаттарыбызды кабыл кылгын. Аллахым биздин дуаларыбызды, баталарыбызды кабыл кылгын. Аллахым баарыбызды өзүңдөн башка эч кимге муктаж кыла көрбөгүн. Аллахым бизди өзүңдүн кабыр азабынан сактагын. Аллахым тозоктун отунан сактагын. Ар кандай бул дүйнөнүн фитнасынан Аллахым өзүң сактагын. Дайыма элибизде, жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, бейпилдик, токчулук болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Өзүңүздөр көргөндөй эле Такасур сүрөсүн жыйынтыктадык. Албетте бардыңыздар, өзүңүздөр үчүн чоң сабак алдыңыздар деген чоң үмүттөбүз. Ал эми Аллах Таала бардыгыбыздын билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин, бейиштен орун насип этсин. Куранды үйрөнүңүздөр, Куран менен жашаңыздар. Эмки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك